Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы 226.560 доза AstraZeneca вакцинасынын биринчи партиясы келди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева жүктү кабыл алуу учурунда өнүктүрүү боюнча өнөктөштөргө дипломатиялык өкүлчүлүктөргө акысыз көрсөтүлгөн көмөгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Өлкө жетекчилиги коронавирус инфекциясына каршы калкты вакцинациялоого приоритеттүү маани берет. Эпидемиологиялык абалды жакшыртууга, оорунун деңгээлин кыскартууга, экономикалык ишмердүүлүк үчүн жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө, окуу процессин салттуу формада жандандырууга мүмкүндүк берет. Мен жарандарды коронавирус инфекциясына каршы эмдөөгө чакыргым келет. Эмдөө сизди жана жакындарыңыздын ден соолугун коргойт, деди Жылдыз Бакашева. Анын айтымында Кыргызстан бардык процедуралардан өткөндөн кийин өткөн жылдын сентябрь айында 190 өлкө мүчөсү катары камтылган COVAX платформасынын мүчөсү болду. Европа биримдигиндеги өлкөлөрдө AstraZeneca вакцинасын болжол менен 49 миллион адам алган. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө AstraZeneca вакцинасын 1285 адам алды. Пользуясь настоящей возможностью, хочу выразить огромную благодарность представителям всех стран-участниц коалиции за инновации в обеспечении. Эпидемияга даярдыкты камсыздоодогу инновациялар үчүн коалициянын бардык катышуучу өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө, вакцинация боюнча глобалдык айланышка жана ЮНИСЕФке, ошондой эле COVAX механизмине катышкан өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиргим келет. Эл аралык өнөктөштөр менен жалпы максаттарга жетишүү үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети мындан ары тыгыз кызматташтыкка даяр экендигин баса белгилегим келет. Биз өзүбүз өлкөбүз вакцинаны чыгарып алгандан кийин биз бардык өлкөлөргө кайрылдык. Ошондой эле 2020-жылы сентябрда COVAX деген программага кирип, алда бизге 2 миллион 600 миң доза вакцина берген атат. Биринчи мынакей партиясын бүгүн биз Швециядан келген AstraZeneca деген вакцинаны алдык.